Салам алейкум, Койчуман мырза, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Салам, жакшы, Кудайга шүгүр. Умра ибадаттарыңыз кабыл болсун. Айтканың келсин. 17 март күнү умра сапарыбызга жол алдык. Бул сапарга кимдер себепчи болду? Ушул умрага келүүңүзгө ким себепчи болду? Энд балдарым бар, кыздарым бар. Ошо эң кичүү кызым бар, ошо бир аз барып келбейсизби? Bu жашоодо биргелет экенсиң, анан эми ушу Меккени көрүп келсеңиз жакшы болот эле дегенден кийин келинчегим экөөбүз келдик. Кудайга шүгүр. 15 күндүк сапар болду. 19 адамдан турган жамаат менен бул жака келдик. Билинбестен мына азыр 6 күн толугу менен өттү. Ошол күндөргө бир токтолуп кетсеңиз. Энди чын айтыш керек. Бу жерде жараткандын эшигинде турабыз. Мухаммед пайгамбардын баскан турган жеринде турабыз. Ошо мечиттерине кирип намаз окуп, элди көрдүк. Москвада болуп, тиги полициясы кармап кетип, же мунусу жаман сөз айтып, мындай жок экен. Мусулмандар, мен өзүм жеке оюмда, мусулмандар бири-бирин сыйлап, жол бошотуп, бара турган жеринде тактап берет экен. Енді мұсылманшылықта одан енді мындай қандай деп мен түсесіне жете салбайсың, енді барлығы шүгіршілік қылады екен да. Анан енді қырғыз еліме ушундай мамлекет болсок деген ой бар. Биздин чоңдор, падышалар келип атат. Ушулар асканы тешип, аскадан ошо жерди тазалап, тамсалып атат. Таш тамдар салып атыптыр, иштарман эле экен. Эми бизде деле ошону жасаса болот да. Анан көргө барын ала кетпейт экенбиз. Чоңдор бизге караганда соз жөйлөр менен келгенсиздер. Ошону бир жакшылап карап, анан Кыргызстанды оңгогонго, ошо Кыргызстан үчүн бир эмгек кылсаңар, бизде баары даяр. Кудайым берген 4 мезгил бар. Бу жерде бир эле мезгил экен. Анан энди ушу аябай таң калдым да, ошо мага купулма толду. Адам керчиликтүү, тарбия, талим бүт бар экен. Анан энди баягы Мекке барып мынтип атыр, тигинтип атыр деп сөз болот. Адан тышкары болойлу. Анан каалаган Кудай ушу пейилди кенен коюп, алдым жуттумду токтотуп, Кудайга шүгүрчүлүк кылып, ушу өзүп өнүп келаткан балдарды кыйналтпай, ушу жакшы даңгыраган арабтардай кылып жол салып берип койсо, ушу келечек өнүгүп өсөт эле дейм да. Мен оюм, жеке оюм. Анан энди ар ким ар кандай ойлойт. Мекке барганда эле таза эле өлү болуп кетти. Адан алыс бололу. Анан көрсөңөр таң каласыңар да энди. Асканын тешип тургандан кийин заңгыратып, гостиницалар салып атат, мейманканаларды да. Алгач 17 март Кувейт өлкөсүнө келдик. Андан Кувейт өлкөсүнөн биринчи эле Мадина шаарына түштүк. Ошол Мадина шаарына түшкөндөгү бир абалыңызды айтып берсеңиз. Пайгамбарыбыздын мечитине киргенде аябай жетилиптер да. Айнайында бисе бирдеке болсо эле тиги металлды көтөрүп эле тиги металлдон көтүс бакча кылып жиберебиз. Буларды жатыры бар да. Керектүү жерине апарып, ошо чиретип керек деп атат. Эч жака эчтеке кеткен жок. Ошол келгенден кийин эле тигини карап, муну карап эмес, ошо элдин алакалын карадым. Эми Мадина дегенден өзү суу барбы, эмне, мен түшүнбөй койдум. Анан жанагы курма дегени бар экен, аябай тим эле сонуңдуп өскөн. Жашыл шаар экен. Эми пайгамбардын өзүнүн жүргөн жери дейт, мечиттери бар экен. Енді білмеймін берді. Келгеннен бері жамырды эле, ештеңе деле көргөн жокпуз.
Анан булар кандайча каяктан суу алат, аккан суу деле жок экен. Анан жомоктогудай экен да, таң каласың. Айтып отурсаң. Мадина шаарындагы сапарыбыз бүттү, анан Мекке шаарына келдик. Мекке шаарына келгенде дагы умра башчыбыз башыңарды жерге салып тургула, Кара ташты, Кабаны көргөндө көтөрүп дуа кылгыла деди. Ошол учурдагы сиздин бир дуа кылганыңызды эстетсеңиз, эң эле алгач кандай дуалар келди сиздин оюңузга? Biz Esirnoğlu'ndaki adamlardanбыз da. Anam işeni vermegende bolup, anam bağı iki ağın trican bolon, iki ağın karatekesin. Anam parile, ila öyle, dua kulu öyle, çurka öyle. Bağı karataşlık botken çoğun, çoğun aylanıp, dua kılıp yürü. Anam öyle tekesin. Bu менин минеси экен. Бул адамдардын. Менен да өйдө чыгар мүмкүн. Деп анан кийин багы бир аз келмелер болсо келет экен. Каала Кудайдын немеси, анан жаратканыбыздын. Анан ошо аябай адамды бир бөлөк бир жерге келгенде, мына ошол жерде бир жараткан тургандай, же Мухаммед пайгамбар тургандай сезилип, коркуу сезим болот экен да, коркуу сезими. Ана эки акты карап, сый өмүрүңдө ичиңен мындай бир жакшы, мындай жеткиликтүү сый болгон эмес да. Анан эми ошо сый да пайда болот экен. Адамды ойготот экен да, ойготуп, адамды казиетти ушундай өйдө көтөрөт экен. Эки агын карап, жанагы ыйлаган кишилерди көрүп, жерге эчтеке жок, жайдамасы жок, жөн эле таштын үстүндө, мрамор таштын үстүндө ушул сажда кылып, чекесин коюп, ыйлап намаз окуп атышат. Анан энди Алла Кудайдын ушуну көрсөткөнүнө шүгүрчүлүк. Анан биз дагы кыргыз эли дагы ана Садыр Жапаров ошо туризмди өнүктүрөлү. Анан кийин Асабан мекендигиндеги тамдар салынат деп атат. Аны карап отурса оңой экен, мынакей бизде наптайыр экен, жерибиз түпсүз, суубуз бар. Анан салса болот экен да. Чоңдор эле иштеш керек, бир эле Садыр Жапаровго жүктөп коюп, анан ошол болот деп. Анан Койчуман мырза, айтсаңыз, азыр 67 жашка келдиңиз. Ушул жашка келип, эмнелерди түшүндүңүз, эмнелерден сабак алдыңыз? Энди 67 жашка келдик. Анан биз энди баягы неме октябрь болдук, пионер болдук, комсомол болдук, анан партиясы болду. Анан биздин убакыт текке кетти да. Анан азыр энди ар ким өзүнүн немеси бар экен. Өзү үчүн, мамлекет үчүн иштеш керек экен. Анан 67 жашын бир аз эле өтүп кеткен не болуп атат. Анан багы илгеркилер айтчы, ушу жашка тойбойт деп. Анан жүрөгүң жаш экен, баска турганың кыйналып калат экенсиң. Анан ушу Мадинага келгенде тиягын көргүң, биягын көргүң келет экен. Чуркап, эл чуркаса чуркайт экенсиң, көрөт экенсиң. Анан Меккеге келгенде да ушундай немелерди көрдүм. Анан адам өзүнүн денесин, өзүнүн баскан турганын мындай бир жашартса болот экен да. Чуркап атабыз. Анан болгондо эле саал ушул эртемекти тура албай, буттар ары ооруп, жалкоолукту куугудап койдум. Анан Алла Кудайдын өзү кетирген күнөөлөрүбүздү туура эмес кылгандарыбызды. Анан энди ушул Алла Кудайдан бардыгы.
Кудай буйрса ушул умра ибадаттарын аткардыңыз. Кийинки жылдары ким менен келүүнү пландап жатасыз? Дегиле кимди жаныма алып алсам экен деген ойдун үстүндө жүрөсүз. Енді бұйырса берге бұл ішіңді өзіңді тазалаш үшін келішің керек екен. Анан бағы Koçka maral Mekke var psülatır dedi men köptele Kudayga jençidil emesmin ayda koçum anam beri gelgen endi şunça milyon деген elder жүрүп bir-birine түртүп bir-birine жулкуп неметип келбегенден бул динде бир мындай бир сыпатсы зат дагы эмне ушу бүт динде экенин байкадым да. Анан ошуга мен абдан ыраазы болдум. Көрсө адам өзүнөн өзү эле тарбияланат экен. Бирөөгө жаман айтпайт экен. Багы ач бала менен ток бала ойнойт дейт. Анан ток бала токтугун кылат экен. Ач бала ачтыгын кылат экен. Анан эми биз ушу кыргыз элимдагы ток болуп, ушул бакубатчылыкта жашаса дейт экенсиң. Анан жалгыз эле үй бүлөңү өзүңгө ойлосоң, Кудайга да жакпай турган жумуш жараткан асында. Анан элиңди ойлойт экенсиң, жериңди ойлойт экенсиң, баланча жерде кайракы жер бар, ошол жерге муну тандап туруп калса дейт экенсиң. Ушул ой менен ушинтет экенсиң, анан кагалаган Кудай энди баягы бизге падышабызга тынчтык берсин, элибиз журтубуз аманчылыкта болсун. Энди мен өзүм кыргыз элиме ишенем. Кыргыз элим ынтымактуу, боорукер, меймандос. Дүйнөдө жок адамдар да кыргыз эли. Энди бирөө наркы айтат, бирөө берки айтат, бирок жаратканым ошо кыргыз элин. Ушундай боорукер жакшы жаратканын мен ушу сапар байкап билдим. 6 күндөй убакыт болуп калды, бир жумадай. Кыргызстандын тамагын сагындыңызбы? Бул жактын тамактары кандай экен? Энди бу жерде тамак жөнүндө ойлогонго да убакыт болбой атыр да. Бу жерде бир жанагы күрүчү бар экен, кургаш күрүчү. Ошону эле жеп, сууну ичип алып, аны чыргап жүрүм ушул жанагы эмне суу эле. Суунун аты. Замзам суу деп коет экен, ушул бочкалары коюп, анан ушул таратат экен, калаганы барып өзү стакан коюп ичерди экен. Энди баягы даамы өзүнчө бир бөлөк болуп турат экен. Аны кагалаган Кудай ушул самсам сууну ичейин деп ичип аласың. Анан бир 2-3 курма жесең, курсаң ток экен. Баягы казы чучуп ойлогон эле жокпуз, үй барганда жээрбиз. Окатты ойлоп эле бияктын кызыкчылыгын, бияктан иштегендерин, ушул иштер ман экен, ой деп эле ушуларды карап эле жүрүк. Анан энди баягы адам баласы мындай көз артат экен. Энди чын-чынын айтканда ушул Меке менен Мадинага көз артып эле ушу кыдырып жүрүм. Мен кагалаган Кудай жараткан өзү кетирсин, туура эмес болсо деп. Анан Кудайга шүгүр жакшы адам. Эркектердин көзүнөн жаш чыгуусу мындай сейрек кездешет да. Анан сиз ушул жака келгенде бир дуа кылып жатып, же жараткандын астында отурганыңызда бир көзүңүздөн жаш чыккан учур болдубу? Эгер болсо бир айтып берсеңиз. Баягы жашты кой берсең чыгат. Анан ушул жаш чыгып баратканда атаң көрү ушу кыргыз элимдин жерин, суусун, ушу турган жерин бөлөк эл суктанып, ушу ата бабаларыбызга тынчтык бербей, кана тиги кол салып, бияна бул кол салып, ушу жерди тартып алалы деп бизге тынчтык деле бербептир. Анткени жазылып залттары жазылчыларыбыз бар, ошолор китепти жазган, бала кезде, жаш кезде окудук элек. Анан эле
кийим тигил кол салды, анан бул салды деп. Анан баягы эсирин убагында жерлерибиз бар, Өзбекстанга кетти. Курманжан Даткенебиз Жети шаардын ачкычын генералга берет. Ошондо Жети шаардын ачкычын берген Кыргыздын жери көп эле экен да. Анан тажиктердин эмеси боюнча ошо жетпей калып тажикке берет. Бул баягы революциядан кийин болгон жумуштар экен, ошо китептен окуп. Анан энди айтып атса сөзгө энди мен акылдуулук кылып таза биларман болбойбун. Анан окумуштуулар бар, анан ошолор жакшылап неметсе бөлөгел баскынчылык кылып биздин жер тартып алган. Анан биз болсо макул эне биртике жерде болсо кеп бален бар, ошо биртике жерден болот экен. Анан энди каалаган Кудай тынчтык берсе, чоңдорубузга мызап берсе, анан элибиз батыры бутуна туруп кетет деп ойлойм да. Акыркы сүйлөмүңүздү айтсаңыз, сизди сапарда жүрүп, кызмат кылып, ошол умра башчысы Улан мырза тууралуу айта кетсеңиз, кандай кызматтарды аткарды, кандай нерселерди сизге жардамчы боло алды? Энди бу жерде баягы чындыкты айтыш керек да. Бизге караганда ошо жаштар динди көп билет экен. Ошол бияка бас, асыгал бияка бас, бир мындай экен, тери тигиндей экен деп. Анан баягы биз баягы чаркап эле басып эле тиякта карап, биякта карап мынтип жүрө беребиз го. Жок, андай эмес экен. Ушу жаштардан кичине сабак алдык да энди. Анан бир жерден баягы көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дейт. Анан энди умра башчы алып жүрөт. Анан Бактияр деген бала одан жардам берди. Анан энди ушул Бактияр иним балам да, балам энди балам болуп калдым. Анан ошол ушу бир аз чыгып болгонун айтып берсең деген ойлондум, атаң көрөйүн, ушу баланын көңүлүн калтырбайын. Bir süre bereyinde da çıkıp süre atam. Adam Bактияр тура эмес неметип койсом, кime тякпаyan çoy болуп коён. Тилгери деле оңдочу отук деген немелери бар эле, ошолор кесип кыркып. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Кудай буйрса кийинки жылдары ажылыкка, умрага дагы келүүңүзгө насип этсин. Буйрса, каалаган Кудай жаратканым. Бардакчылык болсун.